Саламатсыздарбы, мендеги Айкы программасына кош келиңиздер. Анда алгач эле сиздерди көрүүчүлөр менен тааныштырып өтөлү. Ош улуттук драма театрынын актёру Бакыт Мойдунов жана ошондой эле көптөгөн тасмалардын башкы каармандары жана көптөгөн каармандарды аткарган актер Бектур Абыл. Кош келиңиздер биздин көрсөтүүгө. Анда сиздерге алгачкы эле суроо менен баштайлы. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил гимнинин автору ким деген суроо менен баштайлы. Тил гимнинин автору? Ооба. Гимниндин автору эмес да? Ооба. Мамлекеттик кыргыз тил гимнинин автору. Мен билбейм, сизде жооп бар? Менде де. Мамлекеттик кыргыз тил гимнинин автору Сейит Алтымышев жана Бакыт Алишеров. Анда сиздерден алгачкы эле ушул суроонун жообу катары кимиңиздер бош убактыда актёрдуктан башка дагы кандай хобби же болбосо кандай багыттарда өзүңүздөрдүн жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деп өнөргө ээсиздер. Ушул өнөр аркылуу бизге биринчи сурообуздун жооп кылсаңыздар болот. Айта бериңиз. Эми баягы агасы иниси сыйлайт да инисине жол берет. Агасы. Актёрчулуктан башка спорт менен алектенем. Оор атлетика боюнча, бирок азыркы убакта эмес. Ошо кайрадан баштасамбы деп турам, бир жылдан бери тыныгуу болуп калды. Ошол анан актёрчулуктан башка жумуш шаарда такси кызматында, ошо эл кызматында алды эле. Мен эч кандай үйгө барып тамак жасап жегенди жакшы көрөм. Ушундай эле айтайын. Сонун тамактарды жасап, ошол деле хоббиде турабы. Туура сөзсүз. Курдак кууруп, ушундай чыз деп коюп мындай алып жеген. Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон улуп кар уруп, сууңду өз мойнума алайын, сен уруба мен Мен кара. улуйын ата журт. Дал ушул ырдын автору ким? Алыкул Осмонов. Жооп туура. Кийинки сурообуз Кел, Сынган кылыч, Баскын чыгармаларынын автору ким? Төлөгөн Касымбеков. Туура. 4-чү, бул эрте келген турналар тасмасы. Дал ушул тасмада Султанмурат менен Мырзагүлдүн ролун ким аткарган? Эмил Борончиев. Султанмурат Эмил Борончиев. Кызды Мырзагүлдү болсо Кендирбаева беле? Нургүл Кендирбаева. Ооба, жооп туура. 5-чи сурообуз бул кыргыз тилиндеги алфавитке кайрылалы Р тамгасы. Дал ушул тамга химиялык элемент боюнча кайсыл элементтин ролун аткарат? Мен ушул химия сабагынан чындыгында жок элем. Химия сабагын жакшы окуган эмесмин. Балким Мен деле жакшы окуган эмесмин, бирок фосфор эмеспи? Жооп туура, фосфор. Ушул жерден сиздерге кыстырма кылып кетейин. Мектепте кайсыл сабакты жакшы көрөт элеңиздер жана ошондой эле кайсыл сабак сиздерге жакпайт болчу? Мага алгебра менен геометрия жакпайт болчу. Кыргыз адабият, тарыхтан жакшы окучумун. Сизде? Мага деле ушул физика, химияга анча баягы кызыгуум жок болчу. Кыргыз тил адабиятты аябай жакшы окугам. Балалыкта келечекте ким болом дечи элеңиздер жана ошондой эле бүгүнкү актёрдук кесип сиздердин балалыктагы көксөгөн кесибиңиздерби? Мен негизи кичинекейимден эле акыл эс кире баштаганда мезгилден баштап эле актер болом дедим. Эми баягы кинолорду көрүп шыктанып өстүк да. Чокморовдой актер болсом деп өмүр бою ошо мечтать этип өттүм да. Ошол. Менде болсо билбейм, балалык кезде андай актер болом деген кыялдануу деле болгон эмес, ойлогон деле эмесмин, бирок ушул мектепте окуп жүргөн кезимден анча-мынча баягы ырсаттарын чиймелеп калган бир ушундай бир өнөрүм бар эле. Ошол кезде бир өзүмчө ойлочумун. Балким ушул акындык бир талантым өөрчүгөнүп, балким ушундай бир элге бирок ушундай бир кыялым, бир сезимдер болчу да, элге ушу телеге чыгып интервью берген күн болот деген бир өзүмчө бир кыялдануу, анан бир
туюу сезим катары болчу да. Анда кийинки суроого өтөлү. Бул биология тармагында. Мектепте биология сабагын кандай өттүңүздөр? Сиздерге кызыктар болду, текшерип көрөлү. Цитоплазма деген бул эмнени түшүндүрөт? Цитоплазма? Ооба. Мен билбейм точно. Мен да билбейт экем. Эми актер адам ырдабай койсоң да Туура эми. Мындайда бир куплет айтып берейин да. Каяктан окуганымды, кай жерден жаттап алганымды билбейм, бирок ушул өлчөө деген ырды бир жерден көрдүм эле. Ошону окуп берип койсом болобу? Адамды өлчөө керек эмне менен? Ак ниет, адамдык сапат менен. Өмүрдү өлчөө керек эмне менен? Жакшы жаша, баркын билгин. Билинбей өтөт кетет өмүр деген. Сүйүүнү өлчөө керек эмне менен? Өлчөнбөйт керемет күч сүйүү деген. Тагдырды өлчөө керек эмне менен? Маңдайга жазган болсо, көтөрөт, канча оор болсо, пенде деген. Анда кийинки суроого өтөлү. Кыргызстандагы эң бийик чоку кайсы? Тактап өтө турган болсо, Кыргызстанда бир гана чокуну гана бийиктебестен, жалпысынан Кыргыз өлкөсүндө 7 чоку бийик чокулардын катарын толуктайт экен да. Алардын арасынан балким эсиңиздерде болсо, атап өтсөңүздөр болот. Мен билгенден жеңиш чокусу, Ленин пик чокусу, Путин да бар. Путин чокусу бар. Путин чокусу бар. Бар. Манастын эри деген чоку болуш керек. Биз окугандай болуп атам. Ошол чоку деп окуганмын. Ленин. Жооп негизинен туура. Кошумча жоопту айта кете турган болсом, жеңиш Ленин чокусу, ошондой эле Каракол, Сабла, Семенов, Жамансу, Тамдыкул деген чокулар бар экен. Анда кийинки суроо. Гидросфера деген эмнени түшүндүрөт? Суу. Суу, гидро деп өзү эле айтып турбайбы? Сууго дейт. Суу. Ооба, жооп туура. Жер шарындагы бардык суу объектилеринин жыйындысы. Бул географиялык. Анда бүгүнкү биринчи этабыбыз аяктады. Экинчи этапка өткөнгө чейин сиздерге бир суроо берип өтөлү. Балалыкта же болбосо ушул чыгармачылык чөйрөдөгү кызыктуу көз ирмемдерден айтып бериңиздер. Балалыкта кызыктуу көз ирмемдерден мага ушундай кызыктуусу эле ушул болгон. Мен окуу жайга тапшырып, могу жерден окуу жайга тапшырып алдым, юридический факультетке. Үйдөгүлөр кыйнашты мени. Менден юрист көрүшүптүр. Анан мен бул жерден документтердин алдым дагы Бишкекке мен артист болот элем деп филармонияга бардым. 2 жылдык студиясы бар. Ошол жерге барсам, сен деген актер болгуң келсе, Кыргыз драма театрына бар. Барсам, Галина Бирайымна деген эжеке бар экен, карап туруп, беседа кылып атышты эле. Беседа кылып алат экен да. Анан мени көрүп туруп эле, могу кичинекей бала экен, бою кичинекей. Бардыгынын эле бойлору узун экен. Могунун бою кичинераак экен, арык экен. Давай, чык. Жарабайт. Шунчалык настроение болдум. Андай настроение өмүрүмдө болгон эмес. Бирөө эле хей десе ыйлаган турам да. Анан баа карасам, бир киши келет. Унчукпай эле келип, не болду деп. Жанагы кишиге атамды көргөндөй ыйлап бердим да. Барылдап эле ыйлап берсем, не деди? Боюң кичинекей деп атат десем. Шепкиндин да бою кыска болгон да dedi. Кирип ошентип айтты. Эми баягы бизде диалектика бар да. Мен кирип туруп эле Шепкиндин эле бою кодо болгон экен го деп кирип барган. Ошол эч эсимен кетпейт. Ошол. Сизде? Кызыктуу окуя балалыктагы эми көп эле мындай кызыктуу окуялар көп эле болгон. Мен азыр өзүм айткандай эле азыр актёрчулуктан башка ошол шаарда такси кызматында жумуш кылам деп атпайм, ошондогу болгон кызыктуу фактыларды айтып берейин. Мен бир күн ушул китеп окуп отурганмын. Таксиде, машинада отуруп эле, китеп окуп отурсам эле ошо машинанын арткы эшигин ачып эле бирөө ачты дагы, бошсузбу деди. Ооба дедим. Десем, счетчик менен жүрөсүзбү деди. Ооба дедим.
десем анан эшик жабылган, мен айдаганмын. Кете берген, анан жетчү жерге, айткан жерине жетчү жерге жетейин деп калганда, кайсыл жерден түшөсүз десем, машинада эч ким жок. Мен өзүм ушунчалык таң калганмын. Машинаны токтотуп алып карап коем. Көрсө мен жана китеп окуп отуруп, ойго батып отуруп эле, жанагы адам жөн гана сураган экен, ол машинага отуруп алыптыр, эшикти жапкан экен, мен айдап алып кете берген экен. Ушундай кызыктуу факт болгон. Клиент калып калган. Калган чыккан деле эмес да, мен баягы ой менен отуруп эле айдап алып кете бергенмин да. Болот андай. Экинчи бөлүм логикалык суроолор. Анда экинчи этапка өтөлү. Бул ой жүгүртүү. Сиздердин логикалык багыттагы ой жүгүртүүңүздөрдү бир ирет текшеріп өтөлү. Биринчи сурообуз бул Олимпиадалык оюндардын белгиси болгон 5 шакекче эмнени билдирет? Дүйнө жүзүндөгү 5 континентти билдирет. Жооп туура. Экинчиси, кораблдын рулун эмне деп атышат? Мачта. Жок. Мындай. Ооба. Штулвар. Жок. Жакындадыңыз. Ушундай да эске келбейт да. Штулвар деп эле. Жооп туура, штурвал. Штурвал. Кандай идиштен тамак ичсе болбойт? Кандай? Бош идиштен. Туура. Төртүнчү сурообуз, светофордо жашыл адам өчүп жанып жатканда эмне кылуу керек? Өтүү керек. Басуу керек. Токтоп туруу керек. Жашыл адам Өчүп жанганда. жанганда. Өчүп жангандабы? Ооба, жанып жатканда. Өчүп жанып жатканда. Токтоп туруу керек. Күтүп туруу Жооп керек. туура. Токтоп, өчүп жануу болсо эскертүү. Эскертүү. Экинчи этабыбызда соңуна келип жетти. Анда үчүнчү этапка өтөлү. Бул дүйнө таануу. Демек биз дүйнө жүзүнө экран аркылуу, айрым суроолор аркылуу саякаттап келели. Анда үчүнчү этапты баштайлы. Үчүнчү этаптын биринчи суроосу төмөндөгүдөй. Дүйнөдөгү эң узун дарыя? Нил. Туура. Ал эми дүйнөдөгү эң бийик тоо системасы? Ал кайсыл жерде жайгашкан жана аталышы? Эң бийик тоо системасы дейсизби? Ооба. Памир тоолору эмеспи? Жок. Тоо системасы. Гималай. Жооп туура. Ал Кыргызстанда жайгашкан. Үчүнчү сурообуз. Бул Мексиканын борбору? Мексика. Мехико. Мехико. Мексика. Монголиянын акча бирдиги? Монголиянын акча бирдиги. Монголдордон сурап коёпсуз. Йен эмеспи? Жок. Юань Кытайдыкы. Йен эмеспи? Кытайча аталышы. Ошого жакын болот. Йен. Мен билбейм бирок. Монголияныкы. Бул суроонун жообу катары сиздерден дагы бир өнөр күтпөйлүбү? Кинодогулар акшашпай калат да. Мен мейли кыскача кылып айтып берейин. Тимур Маматкулов деген режиссер агабыз ошол Имам Саракси деп спектакль койгон, ошо режиссерлук кылып. Автору Мамат Ибраим Самиев агабыз раматлык каза болуп калды. Ошол агабыздын ошол Имам Саракси спектаклин койгондо мен ошол жерде күзөтчүнүн образын ойногомун. Ошол күзөтчүнүн баягы Имам Сараксинин алдында бир аз монолог бар эле, ошондон кыскача айтып берейин. Эл оозунда таанылып калган Имам Саракси. Сизби? Сиз жөнүндө далай уккам. Мен сизден жана Багдад жөнүндө сураганымда. Багдад. Мен Багдадда туулганмын. Менин энем бир жигитти жакшы көрүп калып, аны менен сүйлөшүп жүрүп никесиз боюнда болот. Ошентип мен туулганмын.
некеси туулганыма байланыштуу көп жерден, көп элден ушундай бир жеме уктум. Некесиз деген. Бирок балалыгым кадимки балдардай эле өтүп жаткан. Медресеге барып билим алдым. Ошол медреседе окуп жүргөндө кезек-кезеги менен имамдык кылып намаз окучубуз. Мага кезек келгенде никеси туулгандарга имамдык кылган болбойт дешти. Ызаландым. Шагым сынды. Медреседен кетип өтүкчүгө шакирт болдум. Ошол өтүкчүгө шакирт болуп жүргөн күндөрдүн биринде абактын башчысы келип мени ушул абакка күзөтчү кылып алып келген. Ошондон бери ушул жерде силерге тарбия берип иштегеним эле болбосо, мен деле бир ушул абактын жашоочусундаймын. Устат, сизден суранам, мага да устат болуңузчу. Мен да намаз окуп, имамдык кылгым келет. Сизден суранам, устат. Мага да баарын баштынан үйрөтүңүз. Узап кетпеди. Чыгармачылык ийгилик. Анда биздин бүгүнкү 3-чү этабыбызды аяктады. Сиздерге суроо берели. Дал ушул чыгармачылыкта кайсыл тасмаларды аткардыңыздар? Кандай тасмаларда каармандарды аткардыңыздар? Көбүнчө сиздерге трагедия, комедия, айтор кайсыл багыттагы жанрды аткарган сиздерге жагат? Жана ошолордун арасынан сиздерге эң жаккан ролуңуздар, жана тасмаңыздар кайсыл болгон? Айтасызбы? Айта бер. Мен негизи менде билим жок, жогорку билимим жок. Анан баягы спорт менен эле көбүнчө спорт менен жүргөн убактарда ошо азыркы убакта Ош мамлекеттик университетинде иштеген, искусство факультетинде иштеген, вокал боюнча сабак берет Роза Шукуралиева деген эжекем бар. Убагында Кыз Бурактын экс-солисткасы болгон. Ошол эжекемдин колунда иштеп калганмын, айдоочу болуп. Ошол эжекемдин колунда 7 жыл жүрүп, анан ушул чыгармачылык чөйрөгө аралаштым десем болот. Анткени менин эң биринчи ошол Роза эжекебиз Түгөлбай Казаков агабыздын Түнкөр деген чыгармасын ырдаган экен. Ошол чыгарманы клип тартабыз деп, ошол клипте анан актер жигит келбей калып, мен жөн гана айдоочу катары барган болчумун. Анан ошол клипке ойноп койбойсуңбу, өзүң эле кыйынчылыгы деле жок деп ушундай бир сунуш кылып калды. Мен макул деп ойноп көрдүм. Андан кийин эфирге чыга баштады. Чыккандан кийин баягы өзүмдө ошол клиптен кийин өзүмдү көрүп, анан кызыгуу пайда болгон. Андан кийин ошол Бишкекте азыркы убакта КТРде иштейт режиссер Байкем бар. Элдияр Айылчиев деген Башаламан деген кинолорду тарткан. Ошол агам, ошол Байкем чек ара тасмасын тартып калды. Бул биринчи жолу Кыргызстанда тартылган аскердик тасма. Ошол тасмада ошол ат кесчинин образын ойногонмун. Ошондон кийин ошол кинолорго сунуштар болуп ойной баштагам. Андан кийин көп эле кинолордо эпизоддук ролдор, анан агент турист тасмасында режиссер Нарбота Анарбаев, ошол жигит ошол агент турист тасмасында дагы ошол жалданма киши өлтүргүчтүн терс каарманында роль ойногонмун. Ал жерде кинодо жакында эле буну айтып атып эстеп кеттим. Азиз Байкебиз, раматтылык Азиз Мурадилаев Байкебиз ойногон. Ошол киши милициянын полковниги болуп ойногон. Ошол кишини баягы аткан карман болуп, терс карманды ойногон. Ошол андан кийин дагы башка кинолордо, ошо эпизоддук ролдордо.
таза шайлоо Ырысбек Жабиров агабыз тарткан таза шайлоо тасмасы, дагы эле ошол Нарбот Анарбаев тарткан эфир сериалында. Мен айта кетсем, ошол көп эле кинолордо ушул терс баягы менин келбетиме жараша, фактурама жарашабы терс карманды бере беришет көп эле режиссерлор. Анан ошол эфир сериалын тартып баштаганда дагы ошол режиссер Нарбото мырза чакырганда оң карман берсең, жакшы роль берсең барам дегем, десем анан ооба жакшы эле роль берем, келиңиз деп анан ошол телевидениеда иштеген режиссер Али деп ошол режиссердун образын чагылдырганмын. Чындыгында баягы жакшы адам болуп ойногонмун. Ошол оң кармандан бир эле ошол эфир сериалындагы ролум. Буга чейинки ойногон тасмадагы ролдорум бул жагат, ал жагат деп айта албайм, бирок мен өзүм кыялданып жүргөн бир ушул балким өзүм сценарий жазып ушуга бир киришсемби деген ойлорум болуп атат. Азыркы убакта ошо сценарий менен да алектенип атам жазуу боюнча. Анан ушундай бир жазып же бир кайсы бир режиссер сунуштаган болсо, ушул бир оорулуу бир адамдын образын ушундай бир ачкым келип жүрөт да. Ошону аракет кылып жеткире ойногум келип жүрөт. Ошол. Сизде? Мен Ош Султан Ибраимов атындагы театрда актер болуп эмгектенем. Ал жерде ойногон ролдорум бардык эле спектакльдерде бармын. Мисалы үчүн Антон Павлович Чеховдун Сунуш спектаклинде атасынын ролун ойнодум. Ал эми Суранчы Жетимишев агайыбыздын Амансың Бапакеде Чоочун жигитти ойнодум. Масылбекованын Кулан спектаклинде Балбайды ойнодум. Балбай Баатырда. Суранчы Жетимишев агайыбыздын Кубат бийинде Бурханидин кожону ойнодум. Эми айтып отурсаң көп эле. Негизи театр чөйрөсүндө, театрда бардык эле спектакльдерде ойноп чыктым. Бардык репертуардагы болгон спектакльдердин бардыгында бармын. Кино жаатында деле Таза шайлоосунда ойнодуңуз. Таза шайлоодо ойнодум. Эфир сериалында чоңдун чиновниктин образын ойнодуңуз. Депутаттын ролун ойнодум. Ал эми мага мисалы үчүн мындай дейт да, бизде мен ушул нерсени дайыма айтып келем. Искендер Рыскулов деген агайым айткан эле. Сен актёрсуң. Актёр деген майда, чоң, анан кичинекей роль болбойт деп. Ролдун бардыгы бирдей. Сен сахнага кирип чыкканыңда адам сени жаттап калгандай болсун деп. Адам эске тутуп калгандай болсун. Ошонун сыңарындай майда роль болбойт, майда адам болот дейт го. Ошондой да. Роль эч качан майда, чоң болуп, анан мындай жакшы, жаман болуп бөлүнбөйт. Ооба. Эпизодду да мыкты ойноп койгондо элдин эсинде калат. Апабыз эпизоддук ролдорду эч качан башка ролдо ойногон эмес дейт. Ойногон, бирок эми мындай башка ролдорду ойногондо нукага караганда эпизодический ролдору күчтүү болгон. Күчтүү ойногон дейт. Кийинки суроо жакшы маек болду. Бул мурдагы келген каармандардын берген суроосу. Анда ошол суроого көңүл буралы. Комедия жанры боюнча экен. Комедия, трагедия, айтор трагедияны сөзмө-сөз которулушу кандай деп аталат деп сиздердин кесиптештериңиздердин бири суроо берип кетти да. Мунун жообу кандай? Трагедия кайсыл сөздөн келип чыккан? Сөзмө-сөз колдонгондо кандай аталышка ээ? Бунун түшүндүрмөсү кандай депчи? Трагедия деген бул мындайча айтканда трагедия деген грек тилинен алынганда кайгы муң дегенди билдирет. Кайгы муң. Кайгы капа дегенди билдирет да. Ошондой бекен? Жок. Жоопту биз экран аркылуу көрөлү, анан аныктайлы. Экинчи сурообуз бул да ошол
белгилүү актер, режиссер, талант Апыев агай көмөкүнөн суроо берип кетти. Бир чети караганда комедия жанрына тиешелүү сатиралык десек болот. Байпак мактаныптыр босогодо жатып дейт. Ушул суроо экен да. Байпак босогодо жатып. Босогодо жатып мактаныптыр. Ошондо байпак босогодо эмне деп мактанды? Кызык суроо экен. Негизи Кыргыз Республикасынын эл артисти Талант Апыев агай өзгөрттүр. Байпак босогодо жатып мактаныптыр дейт. Бир кездерде мен сонун өтүктөрдүн ичинде болчумун. Мени кийип алып кандай жерлерге гана барбады дейсиң дегендей эмес. азыр мынтип босогодо жатып калдым дегендейби? Жок. Босогодо Жараксыз деп. керексиз жарак. Балким бул суроонун да жообун экран аркылуу көрөлү. Кийинки келе турган конокторго менден мындай суроо болсун. Макал боюнча айтайын. Сиркеси суу көтөрбөй калыптыр деген макал бар. Мааниси эмес. Мааниси албетте баарыбызга түшүнүктүү, ал ачуусу келип турганда адамга айтылган. Бирок ошол сирке деген сөз эмнени түшүндүрөт? Эмне ушул суроо? Мен суроо берип кетейин. Мен театр эмнеден башталат? Алтындай убактыңыздарды бөлүп ушул биздин эфирге келип бердиңиздер. Чоң рахмат. Анда урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Ош улуттук драма театрынын актёру Бакыт Мойдунов жана ошондой эле актер көптөгөн тасмалардын башкы жана эпизоддордун каарманы Бектур Абыл агай болду. Анда көрсөтүүнүн жыйынтыгында сиздерге алдыда жаңы жыл келатат, жылдын жаңырышы азынлап кеп узатам. Урматтуу кыргыз элим, алдыда келе жаткан жаңы жылыңыздар кут болсун. Бактылуу, байгер өмүр сүрөлү. Кыргызстаныбыз аман болсун. Анан учурдан пайдаланып айтып кетейин. 28-29 күнү Кыргыз улуттук Султан Ибраимов атындагы театрда концерт болот. Келип көрүп кетиңиздер. Театрда спектакльдер жүрүп жатат. Сөзсүз түрдө спектакльге келип, жан дүйнөңүздөрдү агартып, өзүңүздөргө руханий байлык топтоп кетиңиздер. Мен сиздерди театрдан күтөм. Театрга келип туруңуздар. Чоң рахмат. Бакемдин калуу тилектерине кошуламын. Анан жалпысынан ушул дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, оору сыркоодон алыс бололу, аманчылык болсун. Сиздерге ушул жалпы жамаатыңыздарга ийгиликтер каалайбыз. Бизди ушул эл менен көпкө кылып ушундай байланыштырып турганыңыздарга сиздерге терең ыраазычылык бар болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик. Жакшы күндөрдө, жакшы жерлерде жолугалы. Рахмат, саламатта болуңуздар.